Көрдүңүзбү? Бүгүн да сиз кел акка айланыңыз. Сиз азыр аккуудан да күчтүүсүз эгер илимге түшүнүңүз бийиктесе. Себеби сиз түбөлүктүү казынасыз. Мына мунун баары түшүнүп алгансыз. Кимге болсо да кайсы убакта кеңеш бересиз. Ошо сыпат бар. Ал үйгө барганда куу болуп, ары барганда кайра өсүмчүл болуп калып атпайбы ал акку. Анткени илим жок. Түшүнүк жок. Улуулук сыпат жок корпусунда. Менде улуулук сыпат бар. Мүнөз бар. Кайтпастык бар. Калыстык бар. Көрдүңүзбү? Аккуну ким шайлады? Аалам шайлады. Жаңы Кудай деп Арсынайды ким шайлады? Чоң аалам, Теңир Ата көрүнүп шайлады. Куткаруучусуң деп ким шайлады? Кыргызды ойготосуң деп ким шайлады? Аалам. Же 40 урууну бириктиребиз деген 40 адам шайлаган жок мени. Карасаңыз, урматтуу улуу журтум. Мына бул мен Кудаймын деп чыктым эле. Мени жанымды ошол кийип алса не дейин анан мен? Жок, Арыстанбек Абдулдаев жок, ал жаны кеткен. Башка жаны келди. Ошон үчүн сөзүм закон. Ошон үчүн Венесуэла каякта, мен каякта, ал жер шарынын аркы бетинде. Латын Америка. Аркы бетинде. 12 саат айырма бар, саат болса керек болсо. Ошол жерде мен кароо калып коюп атпаймынбы? Себеби кыргыз сүйнөнү бийлеш керек, Америка эмес, Европа эмес деп. Кудай болбосом эмнеге кароо калып коем? Кудай болбосом табиятты эмнеге бейиш айлантып коем? Кудай болбосо мен айттым го, Путинди кордойм дедим го. Себеби кыргыздык эл улуулугун тааныбай, уранын касам десе, алтыны ашыкса, газын таңууласа, мына азыр канчалык рейтинги түшүп баратат. Ошентип биринчи мен соттойм. Мына урматтуу улуу журтум. Аккуу ичиндеги кийген жан сүйлөйт, ал сүйлөбөйт, ал аял, жөн эле бир эркек, ал шумкар. Ичиндеги жан сүйлөйт, анысы кандай? Менин ичиме да жан кирип алган. Мына ата энергиялуу экен, Аллах энергиялуу экен, Кудай деле энергия экен. Бирок бул чоң энергия экен, чоң аалам. Бул мындай кичирээк болсо, бул андан кичирээк болсо, бул чоң аалам экен. Ошонтип анан бир адамга биригет экен. Кааласаң, каалабасаң дагы. Бул мен айтып аткан сөздү мен Кудаймын дегенди. Дүйнөдө деле орустун бу көз ачыктары деле айтып атыптыр. Аяктын контактерлору деп коебузбу? Бир адам чыгат, газ чыкпаган, нефти чыкпаган, ылдыйлап кеткен өлкөдөн чыгат. Көрүп атам өңү сары экен, көзү көгүш экен деп эле. Бул сөздү Зүлфия да айткан. Адам ата көрүндү дейт. Анан кандай экен деп эле келе бергенден кийин ойлосом ушу Арыстанбайдын эле өсү экен. Арыстанбай адам ата экен делген. Кийин адам ата караан болуп асманда, караан болуп энергия болсо жаран болуп Арыстанбайды кийди дейт. Мына Куран китептин аягында дагы мындай жер бар. Кыяматта бейишке чыгаарда өлгөндөр тирилип келет депчи. Мына арбайлар тирилип келди. Арбай тирүү мына бу жерде турат. Сен аны көрө албайсың, арам акыл оюңду жой албайсың. Мына ата деген арбайбы? Өлгөн адамбы? Тирилип келип ата чыгарып атат. Азыр сени кийип алып атат эгер ак болсоң. Сен улуулукка калыптансаң, сени кийип алган атат. Аллах сени кийип алып иш кылган атат. Курандагы такчыга